Кандайсың? Розақан? Нормально болчу. Болуп турганда неме? Роза бүү? Жакшы, Замиралы. Койчу, Замирбек эле болоюнчу мен. Сен Бек болсуң, анда мен Роза Гүл болом. Роза гүлүм, көрүнөсүң татына, ай перидей. Ушундай эле? Рахмат, Замир. Замир, мен эмнеге өзүмө түгөй таппай келем я? Мүмкүн сенин алыстан издеген адамдарыңдай жаныңда эле отургандар. Бар чынары. Болуптур, мен барайын. Сенде мындай бир жакшы көрүү деген сезим барбы? Бар, почему жок, бар. Мен мисал үчүн шоколад жакшы көрөм, мороженое жакшы көрөм. Бирок алар мындай эркелетпейт да. Бирок эркектер деп нервке да тийишпейт. Розочка, сенчи аябай сонун татына кайгысың да негизичи. Анан эркектердин баары сага кызыгат да. Анан сен менен Айтпайсың да канча. мындай да, Роза, сен менен мындай роман курса болот. Мындайчы. Бирок аялдыкка алган эркектер бойдок күнүм каякта калды деп жер тепип эле ыйлап ийсе керек. Мен кеттим иштейм. Здравствуйте, Роман Николаевич, друг мой Быркут. Друг? Мы с тобой друзья? Да, есть же слово, вот кто ты говори, я скажу, говорю тебе, твой друг. Слушай, я без 5 минут миллионер, а вот ты кто вообще? А я друг миллионера. С миллионер надо дружить. То есть у меня после вчерашнего что-то переборщили. Так голова болит. Роман Николаевич, вы не умеете пить. Когда вы пьете, да, вы очень много говорите. Вот поэтому голова болит. А я не много говорю, поэтому голова не болит. Слушай, чтобы голова болела, надо иметь голову, а у тебя ее отсутствует. Роман Николаевич, а вот очки стоит на голове. Значит, хорошо работает голова. Вот эта голова, это пародия на эту голову, понимаешь? А очки это, чтоб ты видел, если что, кто твой хозяин. Биринчи соп, это баш жазмай. Я сбегаю быстренько, хорошо? Что сказал? Соп. Как вам объяснить? Это когда человек плохо, да? Ты придешь, сделаешь хорошо, он внутри себя думает, молодец, хороший человек. Вот это соп. Ладно, иди сегодняшний день дорабатывай, а потом уволю, а сейчас некогда. Иди. Хорошо, господин Бürkut, друг мой. Я жұмыш пойду. Ох, Розочка, жаз кандай коз, кандай керемет. Кандай жыпар жыттуу, Айнура алтыны мен салчы азыр күз эшикте. Эмне болтасың? Ооба, билем күз экен. Мен жаз жөнүндө сүйлөп атпаймынбы, Розочка? Айнура ал эчтеке эмес. Мен права алдым десең. Эми машина алыш керек болот дейт. Автомат. Сага стиральный машина алыш керек, автомат. Силер өзү иштейсиңерби? Же отура бересиңерби кечке чейин ушинтип эле? Замир, биздин жумушубуз отуруп алып иштемей. Эмне, туруп алып иштейликпи? Бирөөңөр туруп алып ушакташпайлыбы десе, бирөөңөр отуруп эле албайлыбы деп атасыңар да. Алия Русланна келгенде сүйлөшөбүз. Айнура Мореке Замирди жоготпосок, жана Темир аял экөөбүздү жоготот. Көрөсүң? Алия Руслановна, биз булар менен гендердик теңсиздик болуп жатат. Силер Алия Руслановнаны аял болгон үчүн эле жумуштан алып салдыңар, бошоттуңар деп таймаша бербей, келиңиз андан көрө бир жаңы проект түзөлү. Ошондо баары билишет, аял киши эркектен кем эмес экендигин. Эркектер менен биз антип күрөшө албайбыз, кыяла. Пойми, пожалуйста. Биз эркектердин жүзүн ачышыбыз керек. Во всем свете, понимаешь? И мы должны узнать, с кем у Романа Николаевича служебный роман. Шуры-муры. Алия Руслановна, мы должны быть порядочными, понимаете? О какой порядочности ты говоришь? Покажи мне хоть одного порядочного человека. Порядочность – это когда ты потом себя чувствуешь идиотом. Пойми, моя дорогая,
Поэтому мы не должны их жалеть. Большому кораблю большое кораблекрушение. Понятно? Замир байке кофе ичем, кофе алып келип бериңизчи. Кандайынан? Күчтүүнөнбү же слабыйынанбы? Өлө күчтүүсүнөн. Прям көзүм бакырайган. Мынакей. Но кофени ичсең, ичкен бойдон ушул жерде жабышып каласың. Мен сиз жакшы байке экен деп ойлоп жүрсө, Азыр деле ойлой бер, ким тоскоол болуп атат. Берчи менин кофемди кайра. мен ичем да. Бул кофе сенин бакырайган көздөрүңө жардам бербейт, каралдым. Эле суулар. Эмнеге тигин тултуңдатып атасың? Короче, Замир, сен кыялдарын орундатышың керек. Кыял эмне деп кыялданат экен? кыял бир гана, Замир. Сенин жөнүндө эле кыялданат дейм. Коголачы кыздары. Мисалы, Айнура, мен сени кучактай алам. Розочканы кучактаса болот. А мен тигини кантип кучактамак элем, андан көрө бир жыгачты кучактап эле алганым жакшы го. Замир, сен кирди чыкты болсо да акылың бар экен деп ойлоп жүргөн менчи. Сен кыялды эле колго алсаң, Алия Руслан жалгыз эле калат. Экөө биригип алсат деп темир катында көчү. Сени генеральный директор кылбай элечи, генеральный уборщик кылып коет. Сен бир гана үйдө эле уборка кылбай, биздин офисте эле уборка кылып каласың. Ой, болуптур, түшүндүм. Чындап эле кыял мен жөнүндө кыялданат бекен. Ой, кыялдамак турсуң, өзүң айткандай, когда спит, но не спит. Думает, что ты Телгип, придешь и захватишь ее. Жок. Айсаңар, эмне кылышым керек? Чиркин-ай, эмнеге мынча сулуумун, а? Кыздардын баары талашып өлүп атышат. Жакында балалап кетпесем болду биякта. Аз калды. Замир менен кыялдын романы башталганда мен Замирдин аялына айтып салам. Анан Замирдин аялы келгенде кыял кирген эшигинен кайра чыгып кетет. Ошондо кийинки очередь унуку. Кыялды жок кылгандан кийин секретарша менен соо эмес десем Замирде. Аялы келет да сразу эле Розаны жок кылат. Кыял. Кандайсыз? Эмне кылып атасыз? Докторский жасап жатам. Диссертациябы? Жок, Замир, колбаса. Сиз дагы тамашалашканды билесизби? Бул сизге. Рахмат. Сен эмне мени жыгач деп ойлодуң беле? Элдер ошентип ойлойт экен. Жок, мен бирок антип ойлобойм. Замир, ар кимдин ою менен жашасак, биз эч качан тилегибизге жетпейбиз. Ооба да. Максатыбызга жетпей калабыз. Ооба. Ошо максатыбызды орундаталы деп келдим эле. Жакшы, рахмат. Бул туура чечим. Баштай берсең болот. Сразу элеби? Жок, биринчи кичине мындай көнүшүп. Бат кыймылдабасак, Замир, эч качан жумуш бүтпөйт. Айтат го, бүгүнкү бүтүрүүчү ишти эртеңкиге калтырба деген сөз бар, билесиңби? Башта. Эмне сөзүң бар эле? Мен сизди сразу эле мынтип айтарыңызды билген эмесмин. Бул эми азыркы замандын талабы, Замир. Баштай бер. Батыштын таасири деңизчи. Антек деле болот. Биз батыштан көп нерсени үйрөнөбүз. Алар демократияны курууда аял менен эркектин укуктары боюнча баарынан алдыда турат эмеспи? Ошол батыштан үйрөнүп алып, биздин аялдар кичине үстөмдүк кылып ийишет. Жок, Замир, мен үстөмдүккө деги эле каршымын да. Мен сени менен бирдей эле мамиледе болом. Түп-түз эле мындай тең эле мамиледе болом. Анда сиз баштаңыз анда. Мен кичине уялып атам. Замир, сен өз каалооң менен өз ордуңду Алия Руслановнага бошотуп берсең, бул өтө чоң адилеттүүлүк. Кыял, сиз мына кыялыңызды алмаштырып ийген жок белеңиз? Азыр Замир чыгыпчы, мага же сага сүйлөсөчү, ошону сулукпуз. Кимиске биринчи сөзө? Ооба. Кыздар, экөөңөр мага доссуңар, эмне алдап атасыңар? Ладно. Эмне болдуңар, Замир, эмне болдуңар? Бүттүңөрбү дейли, а? Жок, биз баштай элекпиз эле. Эмне кылып жүрдүң? Кыял мени сүйбөйт окшойт. Жана темир катындын ордун бер деп атат. Замир, аялды көп сүйлөтпөй башынан катуу кармаш керек, түшүнбөйсүңбү?
киресиң дагы эки колуңан кыса кармап туруп эле өпкүлөп саласың. ооба. Өпкүлөп учуп деле кыздарчы ушинтип эле назданып берет, кыйын болушупчу. Ошентип ойлойсуң да? Ошентип ойлобойм, просто билем. Жардамга деп кыйкырып салсачы. Уф, эми жардамга деп кыйкырса биз барабыз жардамга. Конечно, сага. Болчу ген директор болгуң келеби, Замир? Дегенде теңсизден команда болгум келет дагы. Жок, мына кеттим мен кайда. Давай. Давай, бол. Игилик. Кыял. Менин максатым ген директорлук. Сиздин кыялыңыз гендердик теңчилик. Бул менин кыялым эмес, Самир. Бул менин максатым. Демек, сиз мына түндө мен жөнүндө ойлонбойт экенсиз да? Ну, кечкиси мына жатканда. Эмнеге ойлонбойм? Мен ойлоном сен жөнүндө. Мен даже сени ойлоп кээде уктабай чыгам түнү бою. Ойлоном да все время. Байкуш жумуштан кетсе кантип оокат кылат болду экен. 5 баласы бар эмеспи, ошону кантип багат деп такыр уктай албай калам. Сиздин жигитиңиз барбы? Жок. Оо, кантип болбосун ушундай сулуу, татынакай кыздын жигити я. Бар болчу, Замир. Сулуулугума суктанып кете берген. Кете берсе, анда мен келдим. Сизди сүйгөнү келдим. Сизди өпкөнү келдим. Махабаттын кучагына бөлөгөнү келдим. Замир, сенин уятың билип атабы сен эмне кылып атканыңды? Ооба, уятым билмек турсун, сүй деп айтып атат. Анда уятыңыз азайып калыптыр. Экономдо болсоң, Замир, такыр түгөнөт. Токтотчу. Демек, сиздин сулуулугуңуз кыялчы. Дүйнөнү сактап калбайт окшойт жолда. 30, 62, 03. Саламатсызбы, Сарайкан эже, кандайсыз? Бул сиздин күйөөңүздүн жумушунан чалып жаттык эле. Ооба. Күйөөңүз ген директор болбой жатып элечи, бул жактан. Романдарын баштабады, келип эчкилерди өз ордуна койбосоңуз болбой калды. Аз күндө күйөөңүздөн айрылып калышыңыз мүмкүн. Эртерээк келип ордуна коюңуз. Ой, Сайракан эже, эмне кыласыз? Келгенде эле өзүңүз таап аласыз ким экенин. Макул, мейлиңиз, жакшылаңыз. Замир. Кыялды махабатизация аркылуу прихватизация кылдың да? Биринчиден, кыялды прихватизация кылыш болбойт экен. Эмнеге? Экинчиден мен жыгач менен махабатизация кылмак элем. Түшүнөм, аныңыз эми түшүнөм. Кыялды кучактаган эркекке орден бериш керек. Бирок Замир мындай кылыш керек да. Кыялды жана алып кара кушка карматыш керек. Айнура менен өзүң махабатизация болосуң, анан Роман Николаевичтин аялына чалабыз. Сиздин күйөөңүз жумушта служебный роман кылып жүрөт депчи. Анан ошондо кыялдын да иши бүтөт, Романдын да иши бүтөт. Розочка, стервалар ушундайда башыңар иштеп кетет, Ошон үчүн стервамын да. Мени ген директорлук, сени 20 000 сом өтөт, Мына Замир, мына эми кирди чыкты акылың эми иштеп баштады. Ойлон, О, как дела? Товарищ Бүркүт. Слушай, Бюркут Бедуну не товарищ, а хозяин. Господи, да. Вы, да. А я Ителги. А вы Бүркүт. На. Куропат. Вот когда ты мне сюда приведешь жар-птицу, вот тогда мы с тобой товарищи. Да, Роман Николаевич, я нашел это жар-птицу. Она, оказывается, кыялка. Она, да, и знаете, она сам не сможет сказать. Ты же в прошлый раз говорил роза. Что ты мне вообще голову морочишь? Не, Роман Николаевич, я просто ошибся. Там задание было очень сложное. Потом я изучать надо, правильно? А вы сразу хотели, да? Оказывается, кыял это. Хотя, возможно. Такой, как ты, зачем ей? Ей нужен умный. Ну, я вот другое дело. Ничего, позвать? Давай. Жар-птицу. Зови эту миниатюрную пташку. Хорошо. Только,
Роман Николаевич, только когда вы песни читаете, не упадет, хорошо? Эй, дед! Роза гүлім. Қандайсың ан? Жакшы. Иш кандай, Замир? Так, кыялды тиги таздын кабинетте чакырып кой дагы, чалчу жериңе чала берсең болот. Демек, дело в шляпе, да? Ну, шляпасын билбейт кым го, бирок жаман боорум ооруп атат, Роман Николаевич. Орелмун эле орелмун дейт. Азыр көрөбүз аял келгенде. Кыял экөө тең бөдөнө болуп калышат, көрөсүң го? Крисл үчүн эмне гана кылбайбыз, а? Айла жок эме. Замир, кыял склероз оорусу менен оорубайбы? Эмне болду? Просто эми иш бүтөрдө, кыял кетерде, карызга акча сурап алсам дедим эле. Роза, сен мына кыл. Кыялды чакырып берерсиң дереге таздын кабинетине. Анан Айнуранды чакырып койчу мага. Махаббатизациямды ишке ашырып алайын. Так, кыялчка. Кыял, сизди Роман Николаевич срочно кабинетке келип кетсин деп чакырып атат. Так. Алло, это Анна Тен, да? Здравствуйте. Анна, вы не хотите узнать, чем ваш муж на работе занимается? Да? Тогда приходите срочно на работу. Мгм. До свидания. Замир, сен эмне эрте үйлөнүп алгансың? Эми эркектер эрте үйлөнбөсө, 20 жашка чейин үйлөнбөсө, 45тен өткөндөн кийин мындай эрте болуп аткандай боло берет да. Сен эмне аялыңдан коркосуңбу? Жөн турчу. Аялым мени көргөндө кирерге тешик таппай калат. Ой, Замир келдиңби? Кечирип койчу, мен көрбөй калыптырмын депти. Тимек окумуш катуу кармайсың го аялыңды. Билбейм. Сени көргөндө эле оозуман сөзүм түшүп, мен акын болуп ыр жазып ийем го. Кыяла, вы замужем? Нет, Роман Николаевич, я не замужем. Значит, ваш муж еще холостяк? У вас очень хорошее чувство юмора, Роман Николаевич. Спасибо, Кыялочка. А у меня еще широкая душа и романтическая натура. Орел не маленькая птаха, орел-герой. Башкы мүдүрүңөр каякта? Саламатсызбы? Башкы мүдүрүңөр каякта? А сиз башкы мүдүрдүн кимиси болосуз? Эшик эмне? Каякта башкы мүдүр? Бияка келсеңиз. Кошуп койчу. Сүйгөн менин жанымды. Жок, Сайрам. Жок, сен ойлогондой эмес. Где это лысый? Здравствуйте. Роман Николаевич, да? Здравствуй, милая соседка. Заходи ко мне домой, поклюем с тобой зерна. Я буду любить тебя, а ты мечтать. Потом я тебя буду хватать. Ах ты скотина, орел! Ты все не так поняла, у нас как бы